Булар альпинист же башка спорт чеберлери эмес, булар гид болууну эңсеген демилгечилер. 20-дан ашуун катышуучу өлкөбүздүн алыскы аймактарынан Сары Челекке келип, гид болуу үчүн атайын окутуудан өтүп жатышат. Алар тоо гидтерине керектүү болгон жөндөмдөрдү үйрөнүшүүдө. Жипти туура байлоо, мисалы үчүн негизи эле программаны туура түзүп алуу, жамгыр жаап калса, же болбосо туман түшүп калса кандай болуш керек. Группада мисалы үчүн 3-4 киши болсо кандай алып туруш керек, 10 киши болсо кандай алып туруш керек. Ошол боюнча и плюс менюларды кандай түзүш керек, палаткаларды кайсыл жерге тигиш керек. Бүт ошол маалыматтарды биздин атайын тоо гидтери ассоциациясынын тренерлери келишкен. Пытаемся дать основы. Негизги нерселерди үйрөтүп жатабыз. Ал эми толук окуудан өтүү 20 күндү талап кылат. Практика жана теориялык бөлүктөрдөн турат. Гид кантип группа менен иштеши керек, тоскоолдуктарды кантип жеңе билиши керек. Катышуучулар менен иштөө абдан жакты. Баары кызыгуу менен катышып, суроолорду берип жатышат. Относятся, задают вопросы. Катышуучулардын эң улуусу 68 жаштагы Малик Кекеев. Ал атайын Токтогулдан бул тренингке катышуу үчүн келген. Аксакал бул жердеги гидтер менен кеңешип, Токтогулда туристтик комплекс ачып, туризмге өз салымын кошууну эңсейт. Аркиттин бер жагын оозунан баштап, мына ушул жерге чейинки аралыктарда жөө басып келип, 2 группага бөлүнүп, мына азыр саат 12-12:30 мына ушул көлдүн азыр жээгинде туруп атабыз. Анан өзүм алган 3 күндүк билимимди, тажрыйбамды ушул келечекте ушул туризмди өнүктүрүүгө жумшаймбы деген ой тилектерим бар. Вот это у нас юго-восток получается, направлено на солнце. Катышуучулар 3 күндүк окутуудан өтүштү. Эртең менен теориялык бөлүгү болуп, түштөн кийин окугандарын жасап, практикада көрүштү. Алар окутуудан сырткары өздөрүнө көптөгөн кошумча маалыматтарды алышты. Азыр Сары Челекте өзүбүз походдо жүрөбүз, бүт жети кереметтүү көлүн көрүп. Мисалы, мына көл Туюк көл болуп, Туюк көлдүн жээгинде. Бул көлдүн жээгинен суу агып чыкпайт да, агып кирбейт да, ошондуктан Туюк көл деп аталат. Значит, обычно, да, конечно, когда Окутуу Use of Osh жана Destination Osh коомдук бирикмелери тарабынан уюштурулду. Бул тренингдин негизги максаттарынын бири өлкөдө туризмди жандандыруу. Айрыкча пандемиядан улам сырткы туризм жанданууга муктаж. Пандемияга чейин дал ушул убактарда бул жерде 500дөн ашуун туристтер болчу. Ал эми азыр өлкөдө карантинден улам калып кеткен 2 гана турист бул жердин коногу. Сиздерден сурасак, how long have you been here and have you got any problems here with financial problems or any? We've been here 3 months and a half almost. Биз бул жерде дээрлик 3 айдан бери жүрөбүз. 2 ай Бишкекте болдук. 6-мартта Кыргызстанга келдик. Биз Ысык көлгө барып, Нарынга бара жатканда карантин башталып, биз Бишкекке кайттык. Ал жерде гостиницада жатып, баасын арзандатып беришти. Ал жакта бизден башка 15 турист бар эле. Германиялыктар, Бельгиядан жана франциялыктар, казакстандыктар. Биз акчабызга саякаттап жүрөбүз. Кыргызстан карантинди өткөрүүгө жакшы жер экен. Башка Европадагы өлкөлөргө караганда бул жерде коронавирустун таасири анча байкалбады. We were just normal people living normal lives for 2. Туризм тилекке каршы бул жылы сырткы, значит, тосот турчу туризм деп коебуз буну. То есть туристтер келе турган секторду жокко эсе десек болот. Быйыл жокко эсе десек болот. Аябай эле энтузиасттар келбесе билбейбиз, бирок аябай жокко эсе. Ошондуктан биздин туризм сектору азыр ички туризмге багытталды да. Азыр ички туризмге эң башкы отправитель деп койсок болот, бул Бишкек шаары, бул Ош шаары да, бул жактан. Себеби алардын айлык маянасы жетет, мындайча айтканда. 1 айда бир жакка чыкканга. Албетте Ысык көл эң башкы популярный зона болот. Ысык көлдөн кийин биздин жергиликтүү тургундар башка жаңы жерлерди издеши мүмкүн да. Алардын ичинде Сары Челек, кайра эле Арстанбаб жана биздин азыр максатыбыз ушул ситуацияны жакшы тарапка буруп кетүү да. Балким бул нерсе бизге жакшы роль ойнойтур. Туризм боюнча эксперттик чөйрөдө пандемиянын сырткы туризмге болгон таасири 2 жылга созулушу мүмкүн. Ошондуктан жергиликтүү туристтик агенттиктер турист жок деп кол жуубастан коомдук уюмдар менен биргелешип, кризистен кантип чыгуунун жолдорун ойлоп таап, ички туризмге басым жасап ишмердүүлүгүн баштады.